Салам достор. Тайманбас деңиз сүзүүчүсү Фернан Магеллан жана анын экспедициясынын баштан өткөн окуялары жөнүндөгү аудио китепти окуп берүүнү улантам. Сиздер даяр болсоңуздар, анда баштадык. Испандыктар чегине баштаган убакта Магеллан өлтүрүлдү. Анын өлүмү жөнүндө Антонио Пигафетта минтип жазган. Жергиликтүүлөр улам бизди такымдап кысып келатты. Улам ыргытылган найзаларын суудан алып, кайра бизди карай ыргыта беришти. Бир найза кайра 5-6 жолдан да ыргытыла берди. Биздин адмиралыбыз болгон Магелланды билип калышкандан кийин алар көбүнчө ага чабуул уюштура башташты. Эки жолу Магелландын башындагы темир баш кийимине найза тийди. Бирок ал эр жүрөк рыцарга мүнөздүү сапаты менен бир уут жоокерлердин арасында өз постунда туруп чегинүүнү ойлоп да койбоду. Мындай тейде салгылаш 1 сааттан ашыкка созулду. Бир убакта жергиликтүүлөрдүн бири камыштан жасалган найзасы менен Магелландын бетине сайып жаралады. Найза уусунан катуу ооруксунуп жаны ачыган капитан дароо эле кылычын анын көкүрөгүнө сайды. Ал жыгылганда кылычын сууруп алууга эңкейди. Бирок ага үлгүрбөдү. Себеби башка бири анын оң колуна сайып жаралатты. Учурдан пайдаланып, жергиликтүүлөр Магелланга жапырт жабылып кол салышты. Сол бутун кылыч менен чапканда капитан жыгылды. Жергиликтүүлөр аны колундагы найзалары, кылычтары, деги колунда эмне куралы болсо ошону менен сайгылап, мыкаачылык менен өлтүрүп салышты. Алар биздин жарык берүүчүбүз, күзгүбүз, ишенимдүү жана эр жүрөк жол башчыбызды ушинтип өлтүрүштү. Бул кагылыштан испандыктар 9 адамдан ажырашты. Бирок алар баарынан да өздөрүнүн аброю жана кадыр баркын жоготуп алышкан эле. Тажрыйбалуу жол башчыларынан ажырап калганы дароо эле сезиле түштү. Каза болгон Магелландын ордуна башкарууну колго алышкан Жуан Серран жана Дуарте Барбоза Мактан аралынын уруу башчысы Лапу менен тартууларды төлөп Магелландын сөөгүн кайтарып алуу үчүн сүйлөшүү жүргүзүүгө аракеттеништи. Бирок Лапу сөөгүктү эч кандай шарт менен да кайтарып бербестигин айтты. Сүйлөшүүнүн натыйжа бербегени испандыктардын жоголгон кадырын биротоло жексен кылды. Ошондо алардын карамагына өткөн Хумабон аларды алдап түштөнүүгө чакырып, алдын ала даярдап койгон жоокерлери менен күтүүсүздөн кол салып, бир канча ондогон адамдарды кескилеп өлтүрүп таштады. Кемелер бул жерден тез сүзүп кетпесе болбой калды. Максаттарына жетүүгө аз эле калганда Молукка аралдарына жетүүгө флотилия бир нече ай сарптады. Ал жерге жеткенден кийин татымалдарды сатып алышып, кайра артка сүзүүгө даярданып турушту. Испандыктар бул жерде да Португалия королунун Магелланды дезертир деп жарыялап, анын кемелерин туткунга алуусу жөнүндөгү буйругун угуп калышты. Кемелер да узак сапарда эскирип бүттү. Себу аралынан Молуккага жол алганда, Концепсион кемеси жараксыз абалга келип калгандыктан аны күйгүзүп жиберишкен эле. Экспедицияда 2 эле кеме калды. Тринидад кемесин оңдоп түзөп чыгыш тарапка, Панамадагы испан ээликтерине карай жөнөтүштү. Ал эми Виктория батышка, Африканы айланып өтүп, Испанияга кайтууга жол алды. Тринидад чыгышка жөнөгөндө каршы шамалга туш келип, Молукка аралдарына кайтууга мажбур болду. Жана ал жерде португалиялыктарга туткунга түшүп калды. Анын экипажы Индиядагы португалиялык ээликтерге сүргүнгө айдалып,
Көбү ошол жерде каза болушту. Виктория кемеси Хуан Себастьян Элкано жетекчилигинде батышка карай жолун улады. Ал экипажын бир канча Малай архипелагындагы адамдардан толуктаган эле. Бирок толукталган адамдардын дээрлик бардыгына да Испанияга жетүүгө буйрубай, жолдон каза болушту. Кемеде азык-түлүк жетишпей баратты. Жегенге күрүч жана суудан башка эч нерсе калбаган эле. Туздун жетишсиздигинен эт азыктары баары бузулуп, айнып, жараксыз абалга келген болчу. Экипаждын айрым мүчөлөрү кыйынчылыкка чыдабай, кеме багытын Португалия королуна тагандык Мозамбикке буруп, португалиялыктарга баш ийип берүү талабы менен капитанга кайрылышты. Бирок капитан Элкано жана аны колдогон моряктар канчалык азап тартсак да Испанияга жетебиз деп, алардын талабын четке какты. Виктория кыйынчылык менен илгери үмүт тумшугун айланып өтүп, андан кийин Африканын жээктери менен түндүк батышка 2 ай токтоосуз сүздү. 1522 жылы 9 июлда эскилиги жеткен кеме чарчап чаалыккан жана ачкачылыктан ындыры куруган экипажы менен жашыл тумшуктагы Португалия ээлик кылган аралдарга жетип келди. Ичимдик суу жана азык-түлүктүн толук түгөнүшү себептүү бул жерге токтобой коюуга болбойт эле. Бул жерге жетишкенин Антонио Пигафетта мындай жазган: 9 июль шаршемби күнү ыйык Иаков аралдарына жетип келип, жээкке азык-түлүк алып келүүгө кайык жөнөттүк. Аралдагы португалиялыктарга кемебиздин алдыңкы мачтасын экватордо жоготуп алдык. Аны оңдогончо биздин капитан генерал башка кеме менен Испанияга кетти деген ойдон чыгарган шылтоолорду айтып, товарларыбыздан берип, кемебизге 2 жолу кайык менен күрүч алып келдик. Кайыгыбыз 3-чү жолу күрүч алууга барганда, андагы 13 адамыбызды кайык менен кошо туткундап алышты. Кемелери менен бизди кубалашынан чочуп, артка кылчайбай тездик менен жолубузду уладык. Кызыгы, Магеллан өзү эч кандай дүйнөнү айланып чыгуу саякатын пландаган эмес болчу. Ал болгону Молукка аралдарына жетүүнүн батыш жолун издеген эле. Негизи соода сатык үчүн уюштурулган экспедиция үчүн саякат ойго келбей турган иш да. Магелландын кемелери да соода сатык максатында болгон. Португалиялыктардын кол салуу коркунучунан улам гана кемелердин бири батышка, бири чыгышка сүзгөн эле. Эгерде Тринидад колго түшпөй эсен аман Панамага жетип, анын ордуна Виктория туткундалганда, эч кандай дүйнөнү айланып чыгуу ишке ашырылмак эмес. 1522 жылы 6 сентябрда Виктория кемеси Испанияга жетип, Магелландын чоң флотилиясынын ичинен Севилья портуна жеңиш менен кайткан жалгыз кеме болуп калды. 18 адам гана өлбөй аман жеткен эле. Кийинчерээк 1525 жылы туткундалган Тринидад кемесиндеги 55 адамдын 4-өөсү Испанияга кайтып барган. Жашыл тумшук аралындагы туткунга алынган 13 адам да акча төлөнүлүп Испанияга кайтарылган. Виктория кемесинде алынып келинген жүк экспедицияга жумшалган бардык чыгашаны актап, уюштуруучулар үчүн 4 кемеси кыйроого учураганына карабастан жакшы пайда алып келди деп эсептелинген. Ошентип испаниялыктар Азияга жана Татымалдар аралына батыш жолун ачышты. Бул тарыхтагы биринчи дүйнөнү айланып сүзүү, жердин шар формасында деп айтылып жүргөн гипотезаны иш жүзүндө чын экенин жана дүйнөлүк океандын бири-бирине туташ экендигин далилдеди. Достор, ушуну менен Фернан Магелландын саякаты жөнүндөгү аудио китеп соңуна чыкты.
Жаккан болсо видеого лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.